Дельфиндер суу астындагы эң акылдуу жандык. Бул сүт эмүүчүлөрдүн белгилүү бир өзгөчөлүктөргө жана адаттарга ээ болгон бир нече түрү бар. Миңдеген экологдор жана илимпоздор күн сайын дельфиндерге байкоо жүргүзүп, алардын жүрүм-турумун изилдеп, таң калыштуу ачылыштарды жасап келишет. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында акылдуу жандык дельфиндер тууралуу айтып беребиз. Жер шарында дельфиндин негизги 17 түрү жашайт. Алар байырлаган аймак океан, деңиз, көл, дарыяда болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр дельфиндерди балык деп эсептешет, бирок бул чоң жаңылыштык. Чынында алар сүт эмүүчүлөрдүн классына кирет жана сырткы көрүнүшү менен оңой таанылат. Алардын узун башы менен башталып, куйругу менен аяктаган узун тулкусу бар. Денесинин жогору жагында узун сүзгүчү да бар. Үстүңкү жана астыңкы жаактарында 80ден 100гө чейин тиштери болот. Көздөрү ооздун бурчтарынын деңгээлинде жайгашкан жана көрүүсү начар. Анткени дельфиндердин бул органы аңчылык учурунда да маанилүү роль ойнобойт. Денесин болсо майлуу ферменттер каптап, ал сууда оңой сүзүүнү камсыз кылат. Мунун аркасында алар каршылыкка туш болбой сүзүшөт жана чоң ылдамдыкка жетүүгө мүмкүндүк берет. Бирок бул өзгөчөлүк дельфиндин организми үчүн зыяны да бар. Анткени майы бат эле суу менен жуулуп кетет. Ушундан улам организм ички запастардын негизинде сөңгөктүн үстүңкү катмарын тынымсыз калыбына келтирүүгө аргасыз болот. Кызыктуу факт: дельфиндердин майы ушунчалык тез эригендиктен 1 сааттын ичинде теринин үстүңкү катмарын толук жаңырта алышат. Ошентип бир күндө 24 эсеге чейин майы эрип кетиши ыктымал. Узундугу боюнча бул жандыктардын ар кандай түрлөрү 4–4,5 метрге чейин жетет. Бирок алардын көпчүлүк өкүлдөрү көлөмү боюнча адамдын көлөмүндөй болушат. Түсү ар кандай боз, көк, кара жана түрдүү түстүү тактар менен болот. А дельфиндер кантип дем алышат? Бул абдан кызыктуу суроо. Анткени сүт эмүүчүлөрдүн тулкусун деталдуу текшергенде анын желбилери жок экени дароо байкалат. Эгерде көптөгөн балыктардын башы тулкудан дем алуу органдары жашырылган тилик менен ажыратылса, дельфинде ал бир бүтүн менен байланышкан жана белгиленген чектери жок. Ушундан улам дельфиндер кантип дем алышат деген логикалык суроо пайда болот. Жаныбардын денесинин алдында кичинекей тешик бар. Ал суу астында жатканда кыймылдуу капкак менен бекем жабылат. Дельфин суу үстүнө чыкканда ачылып, аба кирип кетет. Топтолгон кычкылтек сүт эмүүчүгө узак убакытка жетет. Ошондуктан ал суу астында узак аралыктарды сүзө алат. Жандыктын башында кулагы жок. Көпчүлүк суда жашоочулардын да угуу органы болбойт. Бирок алардын ички кулагы абдан өнүккөн. Баштын үстүңкү бөлүгүндө жайгашып, аба жаздыктары менен бекемделген. Дене түзүлүшүнүн мындай өзгөчөлүгү так эхолокатор катары иштейт. Дельфиндер суу астындагы нерселерден чыккан үн термелүүлөрүн тымызын сезишет. Алардын аркасында үндүн булагы укмуштай тактык менен аныкталат. Ошондой эле анын өлчөмдөрү таанылат. Кылдаттык менен алар жандыктар жана объектилерди өз багытына жиберген толкун узундугун сезишет. Бул параметрдин аркасында алар объектке чейинки аралыкты эсептей алышат. Эхолокатор көздүн начар көрүүсүн сонун алмаштыра алат. Дельфин суу астында жүргөндө айлананы карап, айлана чөйрөнү көрүүсүнө кажет жок. Суунун термелүүсүн башынан курчап турган чөйрөнүн туура идеясын түзүү үчүн гана жетиштүү. Дельфиндер аба алуу үчүн суунун үстүнө такай чыгып турушу керектигин эске алганда, суу бетинде көп убакыт өткөрүү да мүмкүн эмес. Анткени алардын назик териси тез кургап бузулат. Дельфиндеги дагы бир таң калычтуу өзгөчөлүк — ал таптак уктабайт. Бирок алардын эс алуу мезгили гана бар. Денеси мээнин жарым шарларынын бирин өчүрө тургандай зымдуу. Сол жагы иштеп жатканда оңу уйку режиминде, андан кийин тескерисинче болот.
Мындай көрүнүш эс алууга, күч кубат алууга, сууда сүзүү жана кычкылтек алуу үчүн суу бетине чыгуу сыяктуу аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет. Дельфиндер суюктукту же сууну кантип ичет? Бул суроонун жообу да кызыктуу. Сүт эмүүчүлөр суюктукту үзгүлтүксүз ичүүнү талап кылышат, бирок деңиздин жана океандын ортосунда таза суу табуу кыйынга турат. Дельфиндер бул көйгөйдү рационунда болгон тамак аш менен чечишет. Алар деңиз суусун иче албагандыктан суюктуктун булагы планктон, кальмар жана башка ошол аймакта жашаган майда жандыктардан турат. Алардын денеси болжол менен 80% суу болот. Дельфиндерде тер бездери жок болгондуктан ным денеден акырындык менен чыгып кетет. Бул алардын запасын тез толуктоого мүмкүндүк бербейт. Кальмарды жегенден кийин жаныбар суу запастарын бир нече күн бою эч кандай көйгөйсүз сактай алат. Сууда сүзүүчү бул гигант жандык канча убакыт жашайт? Адистердин изилдөөсүндө дельфиндер узун өмүр сүрүшөт. Ресурстарды туура бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берген адаттан тыш дене түзүлүшү жана организмдин өзгөчөлүктөрү менен алар 25 жылдан 50 жылга чейин жашай алышат. Бул көпчүлүк түрлөргө тиешелүү, бирок орточо жашоо узактыгы боюнча адамдар менен жашташ да боло алгандар бар. Мисалы, эркектери орто эсеп менен 55 жыл, ал эми ургаачылары 85 жылга чейин жашашат. Ал эми колдо кармалган дельфиндерде абал начарыраак. Дельфинарийлерге же башка жасалма суу объектилерине түшкөндөр 10 жыл гана жашай алышат. Бул табигый эмес чөйрө шарттарына, бузулган тамактануу циклине, мейкиндиктин чектелишине жана жаныбардын кадимкидей эс ала албай калган стрессине байланыштуу. Адатта жаңы туулган дельфиндин салмагы 20 килограммга чейин жетет жана чоңойгондо 150-200 килограмм салмак кошот. Афалин эң көлөмдүү деп эсептелип, салмагы 300 килограмм, ал эми кит сымалдуу дельфин 10 тоннага жетет. Дельфиндер планетанын бардык жеринде жайгашкан суу объектилеринде жашашат. Айрымдары Арктика сууларында да кездешет. Көпчүлүк түрлөрү деңиздерде жана океандарда жашашат. Бирок тузсуз дарыяларды жактырган айрым түрлөрү да бар. Мындай түргө амазонкалык дельфинди айтууга болот. Дельфиндер өз ара түрдүү добуш менен керектүү маалыматты берип, ар кандай интонациянын үндөрүн чыгара алышат. Мисалы, ал коркунуч жөнүндө эскертет, өзүн ээрчүүнү суранат. Эгер кааласа, үндөрдүн ырааттуулугун чыгарып, бүтүндөй сүйлөмдөр менен сүйлөшө алат. Суу гиганты тынч мүнөзү менен белгилүү. Алар эч качан өз түрлөрү менен карама каршы келбейт. Ар дайым компромисске барышат. Көбүнчө топту лидер башкарат. Эң тажрыйбалуу мүчөсү тартип үчүн жооптуу. Дельфиндердин жээкке чыгып кеткен учурлары дүйнө жүзү боюнча байма-бай кайталанып турат. Мындай көрүнүштү түрдүүчө чечмелегендер да жок эмес. Изилдөөлөргө ылайык буга бир канча себеп болушу мүмкүн. Алардын бири карылыктын башталышы менен сүт эмүүчүлөрдүн эхолокация жөндөмдүүлүгү бузулат. Ушундан улам алар мейкиндикте начар багыт алып, байкабай тайыз сууда сүзүп калышат. Түбү дельфинге жакындаган сайын ага багыт алуу кыйыныраак болот да, ал акырындап жээкке калкып чыгат. Жаныбарлар топ-топ болуп сүзгөндүктөн туугандар жабырлануучуга жардам берүүгө аракет кылып, натыйжада алар да жээкте калышат. Эгер дельфиндердин жанында ар кандай сигналдарды берген кеме сүзүп жүрсө, экинчиси жаныбардын багытын бузуп, ал кургактыкка жеткенге чейин белгисиз багытта сүзүп кетиши мүмкүн. Суунун булганышы да ушундай натыйжа берет. Химиялык заттар жана таштандыларда дельфиндердин сүзүү жөндөмдүүлүгүн начарлатат. Башка жашоочулар менен өз ара аракеттенүү да жээкке алып келиши ыктымал. Дельфин олжосун кууп же жырткычтан сүзүп баратканда унутуп, тайыз сууда сүзүп калат.
Дельфиндер тынчтыкты сүйгөн жандыктар жана акулалар ачык жырткычтар болсо да, алар бири-бири менен жакшы мамиледе. Акулалар олжосун топтоо жөндөмүн колдонуп, дельфиндер менен бирге аңчылык кылышы сейрек эмес. Ооба, акула сүт эмүүчүгө кол салган учурлар болот, бирок аны жеш үчүн эмес, акыркы тамак үчүн күрөшүп жатканда жасайт. Дельфиндин узундугу 4 метрге чейин болгондуктан, суу астында аны менен физикалык күчкө ээ болгон жандыктар көп эмес. Ошондой эле дельфиндер үчүн душман алардын улуулары. Чоң өлчөмдөрү менен алар сүт эмүүчүлөрдүн үйүрүн жашаган жеринен сүрүп чыгарууга жана тамак ашын тартып алууга жөндөмдүү. Тилекке каршы, адам да дельфиндердин душманы катары каралышы мүмкүн. Бирок алар муну билишпейт. Адамдар суу объектилерин тынымсыз булгап, жашоо шарттарын начарлатышат. Дельфиндер көбүнчө кайыктын бурамаларына кирип, сууга ыргытылган таштандыларды жаңылыштык менен жеп алышат. Ал эми жасалма көлмөлөр үчүн жаныбарларды үзгүлтүксүз кармоо алардын жашоосун бир нече жылга азайтат. Адам баласы дельфинди изилдөөдөн тышкары алар менен ар тараптан иштешүүгө аракет кылып келишет. Дельфиндерди үйрөтүү оңой болгондуктан алар ар кандай цирк спектакльдеринде, ошондой эле дарылык максаттарда колдонулат. Неврологиялык оорулары бар балдарды реабилитациялоо учурунда жаныбарлар суу көнүгүүлөрүнө жардам берип, тарбиячылардын ролун аткарышат. Анын жардамы менен балдар колдоону сезишет, оң натыйжаларга тезирээк жетишип оңолушат. Дельфиндер акылдуу болушат жана чексиз боорукердиги бар. Ушул сапаттары анын адам менен жакындашуусуна мүмкүндүк берет. Сүт эмүүчүлөрдүн кеме кыйраган жерге сүзүп барып, аман калган адамдарды таап, өздөрүн кармоого уруксаат берген учурлар аз эмес.